Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде дүйнөдө жалпы эле ошол Кыргызстанда диний билим берүү жөнүндө сөз кылабыз. Ошол кыргызга ат көтөргүс, нар көтөргүс, салым кошкон эл мугалим десек болот. Ошол өзгөчө агартууга салым кошкон агайыбыз, устатыбыз келип калды. Кара-Балта Куран нуру Ислам институтунун мүдүрүнүн орун басары, сүйүктүү агайыбыз Бектуров Эрмек Шакирович. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун агай. Биринчиден ушул убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ушул орозоңуз кабыл болсун деп жалпы 7 каналдын жамааты куттуктайт. Анда агай, эл журт менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Айлардын султаны болгон Орозо айы менен силерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул айда кылган дуаларыңар, тилектериңер, баталарыңар Аллах Таала кабыл кылсын. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, мекенибизде токчулук, молчулук болсун дейт. Жакшы агай, тилегиңиз кабыл болсун, орозоңуз кабыл болсун. Эми дароо ушул темага өтсөк, керемет тема. Ушул теманы ачып бериңиз агай. Диний билим берүү деп эмнени айтабыз? Диний билим берүү дүйнө жүзүн алсак, ал көпкө созулуп кетет. Ошон үчүн мен Кыргызстан жөнүндө эле көп нерсе айтайын. Кыргызстан боюнча диний билим берүү, айрыкча бул ислам жаатындагы билим берүү жөнүндө кеп кылалы. Азыркы учурда 100-150-ге жакын институт, медреселер бар. Алардын ичинде ошо 12 жогорку окуу жай бар, институттар. Калгандары медреселер болуп бөлүнөт да. Медреселер 3 эмеге бөлүнөт, 3 тепкичтен болот да. Биринчи таража, экинчи, үчүнчү таража болуп кетет да. Анан ошо диний билим берүү азыр жаңыныкка кетип аткан учуру болуп атат. Себеп дегенде азыр биздин жаңы жетекчилик өзүнчө бир жаңы багыт койду, жаңы программалар менен окулуп атат. Муфтият дагы ошол жаңы программаларды баштап, азыр ошол жаңы программанын негизинде окуу жүрүп аткан учур болуп атат да. Эгерде мындай алып көрсөк, Куран жаттоо борборлор өзүнчө болот, борборлор. Анан орто медреселер өзүнчө, жогорку медреселер өзүнчө, анан институттар болот да. Биздин эң мындай Кыргызстанда көрүнүктүү жогорку билим алуучу, диний билим алуучу бул Кыргызстан Ислам университети да. Кыргызстан Ислам университети 2 адистиги боюнча булар эме алышкан, лицензия алышкан, мамлекеттик лицензия министрликтен алышкан. Бул араб филологиясы, анан теология боюнча. Мындайынча айтканда, ошол 2 адистик боюнча алардын диплому мамлекеттик мекемелерде иштегенге жол берет да. Калган дипломдордуку болсо биздин окуу жайлар муфтияттын астында болгон мекемелерде гана өзүнүн ишмердигин жүргүзө алышат да. Мисалы үчүн имам боло алышат, муфтияттын казияттарда имам хатип болуп иштей алышат, имам болуп иштей алышат да калган адистиктер. Бирок алардын диплому бөлөк мамлекеттерде, маселен Сауд Арабиясында же болбосо Туркияда диний окуу жайларына окуганга мүмкүнчүлүк берет дипломдорчу. Бирок калган окуу жайларда мындай бере албайт да. Окуп бере албайт да. Анан эми диний билим берүүндө алып көрсөк, бул мамлекеттик диний билим берүү. Анан муфтияттын астындагы окуу жайлар болуп атпайбы? Ооба. Мамлекеттик окуу жайлардын ичинде диний билим берүү бул Ош мамлекеттик университетинин теология факультети, Ош теология университетинин теология факультетинде алар азыр бир 30 жыл болуп калды. Алардын ишмердигин жүргүзгөндө, андан бери көптөгөн теологторду чыгарыштылар. Анан Манас университетинде теология факультети бар, анан Арабая университетинде теология факультети бар. Ошмунун Арашан мамлекеттик институту бар. Ошондо дин таануу факультети бар да жерде. Бирок ал жакыныраак теологияга жакындап кетет да, дин таануу факультети.
Бул жерден экөөнүн айырмачылыгын айтып коюш керек. Теология менен дин таануунун айырмасы. Айтсаңыз. Эгерде дин таануу факультеттери диндерди мындай нейтральный караса, баардык диндерди тең карайт да. А теологияда болсо бир динге басым жасайт, ошонун позициясынан сүйлөйт да. Теология мисалы үчүн буддизм теологиясы өзүнчө болот, христиан теологиясы өзүнчө болот, анан ислам теологиясы өзүнчө болот да. Биздин Кыргызстанда калкыбыздын 80-90% мусулмандар болгондуктан биздики ошо ислам теологиясына басым жасайт. Ошо ислам теологиясынын негизинде окутулат, окуу жүргүзүлөт да. Анан бул мамлекеттик окуу жайларда теологияны мисалы алсак, Ош теология, Рашан теология, Манас теология, Арабаев атындагы университеттин теология факультеттери бүткөн адистер, алар ошол мамлекеттик мекемелерде иштегенге укугу бар да. Мисалы үчүн жогорку кеңеште ошол тиешелүү комитеттерде иштей алышат, 10 отделде иштешет, теолог жанагындай эксперт сыяктуу болуп иштеп жүрүшөт, жана дин комиссиясында иштей алышат, муфтиятта иштей, ошол баардык жактарда иштегенге булардын укугу бар да. Бирок эгерде биз эмени алсак, модель, Туркиянын моделин алсак, Туркиянын моделинде Туркияда баягы имамдарга өтө мындай чоң маяна төлөнөт экен. Кадимкидей мамлекет аларга маяна төлөйт чоң. Ошон үчүн ал жерде мындай ошо имам болуш өзүнчө бир мындай конкурстан өтүп чоң эме болот да, мындай адистик бир эмеси. Анан ошондойго биздики да жакында барыш керек. Кийин ал үчүн ошол жана биздин теология факультетинде иштегендердин, бүткөндөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн статусун көтөрүп, имамдардын статусун көтөрүш керек. Айылдагы ошондой теология факультетин бүткөндөр светтик илимди дагы, информационный технологияларды дагы, ошонун ичинде диний билимди дагы мындай жогорку деңгээлде алышып туруп, анан имам болуп иштешет да, айылдарга барыпчы. Азыркы учурда алар ошо барбай атышат, себеп дегенде баягы статусу ылдыйраак болуп атат. Анан мамлекет дагы азыр көңүл бөлө баштады, азыркыга чейин, бирок азыркыга чейин көңүл бөлүнгөн эмес да ушул адистиктегечи. Эми биздин мамлекет азыр диний билим берүүнү мындай жакшы приоритет кылып алды. Себеп дегенде азыр Ислам академиясы ачылды Токмокто. Токмоктогу Ислам академиясында азыр бакалавр, магистратура тепкичтери окуп атат, докторантурада болот буюрса. Анан ал жерге баягы Кыргызстандагы белгилүү теологдор, ошол теология илими боюнча докторлор иштеп атышат да азыр. Ошонун ректору дагы, проректорлор да, мугалимдери дагы ошо илимпоздор да, теология илими боюнча илимпоздор. Анын күнү баягы ачылышында биздин президент Садыр Жапаров ошол жерден айтпадыбы? Биз эми баягы мурункудай болуп диний билим берүүнү ар кайсы мамлекеттерден, Пакистан, Сауд Аравиясынан, же болбосо тиги Татарстандан, же болбосо тиги Аляскар же бөлөкөй институттарга көпчүлүгүн жибербей, биздин өзүбүздөн мүмкүнчүлүк түзүп, мамлекет өзү жардам берип, ушул биздин өзүбүздүн имамдарды даярдай элдепчи. Анткени өзүңөр да билесиңер, азыркы президенттин жарлыгына ылайык биздин өзүбүздүн улуттук дем оңгу жол, улуттук дем оңгу жол деген жарлыгына ылайык биздин менталитетке жакыныраак окутуш керек да, динди окутканда дагычы. Ошон үчүн мына мисалы үчүн демек ошондо бизде баягы ошо академиядан алымдар, карылар, докторлор, кыйындар бар ошол жерден чыгат да, салттуу исламды көтөрүшүп. Салттуу исламды көтөрүп чыгыш керек да. Себеп дегенде баягы эме болуп калды, 70 жыл Советтер Союзунун учурунда атеизм ушундай үстөмдүк кылып, ислам динин совсем эле жоготуп кое жаздаганбыз да ал жерден. Анан азыр кайра ошол ислам дини өзү кайра возрождаться этип келатат. Себеп дегенде баягы мындайынча айтканда
Кыргызстанда ошол ислам дининин кайра төрөлүп, кайра ушул жанданып келатканын байкасак болот да. Анан азыр Кыргызстанда мисалы үчүн чоң белгилүү мындай жаш аалымдар пайда болду да, плеядасы деп айтсак болот да. Жаңы жүздөр. Анан азыр информациялык технологиялар ушундай өнүккөнүнө байланыштуу биз жанагы социалдык түйүндөрдөн буларды угуп турганыбыз жакшы болот да. Себеп дегенде жанагы айтып атпайбызбы, кимде Максат Ажын уксак болот, Садубакас устазды уксак болот, Жигитали устазды уксак болот, Олжобай устаз деген бар, Асылбек Андартегин деген бар. Иши кылып абдан көп устаздарыбыз бар. Бардык суроолорго биз ошолордон көрүп туруп неме алсак болот да. Жоопторду алсак болот да көпчүлүк учурда. Анан эми биз мисалы үчүн азыркы заманбап технологияларды колдонуп туруп, анан ошо диний окуу жайларында дагы балдарды светтик эмени предметтерди дагы жана информационный технологияларды үйрөтүп, анан диний билимдер бергенге умтулушубуз керек да. Маселен биздин азыр институтубузда интерактивдик жаңы заманбап доскаларды алганбыз. Анан компьютердик класстарды абдан жакшы жабдуулап жасадык. Анан ошондо онлайн сабактарды өткөрүп атабыз. Онлайн сабактарга ошол белгилүү аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн тартканбыз да. Мисалы үчүн Кенжетай Курмангожа тасаввуфтан берет, Курбан Жеңишбек фыкhtан берет, анан акыйдадан болсо Барпыбеков Мирзат берет да. Алар онлайн сабакты эме менен өтүшөт, интерактивный доска менен. Бирок офлайн кылып бир айда бир келип офлайн кылып өтүп кетип атышат да. Бул эмнеге үйрөтөт экен? Балдарды биринчиден багы эмеге үйрөтөт, информацион технологиялар менен иштегенди үйрөтөт экен да. Анан онлайн мектептер ачылбады. Заочный школа жабылган да 10-класстан. Анан биздики 9-классты бүткөн студенттерибиз азыр онлайн түрүндө мектепте окуп атышат да. Ошо мектепте окуп атканы, онлайн түрүндө мектепте окуп атканы ошо компьютерный класста отуруп алышып, биякта Бишкекте онлайн мектебинин программасын окуп атышат да. 2 сааттан бир күндө 2 сааттан окушат. Кирет, кадимкидей жадыбал бар. Мисалы үчүн физика, химия, орус тили бир күнүчө ошону ачып алып, биринчи орус тилге киришет, орус тилди ачат, ал жерден бүгүнкү берилген теманы окушат, андан кийин ичиндеги тапшырмаларды аткарышат, ошентип баада алышат да. Ошентип чейректер да чыгып атат да. Бул жерден балдар баягы биринчиден сырттан окуу бөлүмүнө караганда бул онлайндын артыкчылыгы биринчиден ошо эмени компьютерди жакшы өздөштүрүшөт, экинчиден сабакты күндө карашат, күндө баалышат, өздөрүн баалап турушат да. Бул жерде кичине өсүш жакшы да болот, эмес окууга да эме болот да, пайдалуу болуп атат да. Анан эми азыр эми ошол Ислам академиясын алсак, Ислам академиясы азыркы күндө баягы биздин имамдарды, айылдык имамдарды квалификациясын көтөрүү курстарын өткөрүп атат да. 2 жолу өткөрдү. Бул натыйжасын берет деп ойлойм. Анан кийин ошол Ислам академиясынан имамдарды даярдайбыз деп да президент белгилеп кетпеди. Ошондо баягы биздин Түркиянын моделинде болуп, айылда биздин заманбап имамдар болуп, имамдар ошол аксакалдар кеңешинин мүчөсү болуп, ошол эле жерде баягы мектепте тарбия завучунун жардамчысы болуп, ошолорго барып, баягы мектептерге барып, адеп ахлак боюнча өздөрүнүн ойлорун айтып, же болбосо жана айылдагы анча-мынча чыр-чатыктар чыгып калат, үй бүлөлүк маселелер болуп калат, ошолорду барып өздөрүнүн кандай чечүү жолдорун айтканга эмеси болот да, мүмкүнчүлүгү да болот, алардын билими да ошого жетет да. Сонун агай, керемет сабак кылып берип атасыз. Алар болсо анан ошол диний билим берүүдөгү ийгиликтер, анан кемчиликтер жөнүндө айтып берсеңиз. Эми азыр баягы башында баштаганда мен Арабаев университетинин теология факультетинде иштеп калдым. Ошо башында христиан теологиясын менен окуу планы менен окутуп калганбыз да башындачы. Ошондо баягы кыйынчылыктар
пайда болуп, биздин министрликтен биз ошо беките албай өзүбүздүн окуу планындычы. Анан христианствону аябай көп окутуп башында латын тилин окутуп ушинтип баштаганбыз. Андан кийин анан ошол ислам теологиясына эме кылып, ыктап келип, анан азыркы окуу планында 70-30 деп айтсак болот да. 30% светтик предметтер болуп калды. Анан жанагы вариативный бөлүм деп коет. Вариативный бөлүмдө, тандалма бөлүмүндө абдан көп саат ошол мындайча айтканда ошо ислам боюнча көп сааттар бөлүнүп калды да. Анан бул жагы өтө жетишкендик деп айтса болот. Анан ошо азыркы илим ислам боюнча жакшы адистер даярдалып атат деп айтса болот да толугу. Ошон агай, биздин 4 мүнөттөй убактыбыз калды. 20 мүнөт тезелеп өчүп барат агай. Анан ошого да бир-эки суроолорду берип калалым. Могул Арабаев, Ишенал Арабаев атындагы мамлекеттик университетте теологияны негиздегенсиздер. Ал жерде ошол дин аалымы Чубак ажы, Өзбек ажы, ошол кыргызга кызмат кылып аткандын баардыгын окуттуңуз. Ошонун ачылыш таржамалына кыскача токтолсоңуз. Эми бул жана мен башында айтып кеттим, ошо кыйынчылык окуу планын министрликтен өткөрүш кыйын болуп атты. Андан кийин ошо окуу планын өткөрүп алгандан кийин биз жеңилдей түштүк да. Андан кийин магистратураны ачтык. Магистратураны ачкандан кийин биздин багы даяр документ эле жетпей аткан аалымдарыбыз бар болчу да, чындыгын айткандачы. Көпчүлүк учурда ошол мисалы үчүн Чубак ажыны доктор кылып, докторантураны деле бүткүдөй эмеси бар болчу, илими бар болчу да. Анан бирок биздин магистратураны бүттү Чубак ажы, ушунчалык раматылык Чубак ажы ушунчалык баягы тартиби аябай күчтүү болгондуктан өзү сабакка келип катышып, сүрөттөр да бар. Анан жетекчиси, илимий жетекчиси биздин ректор болчу да. Ректордон ошо Ханафи Масканын өнүгүшү боюнча темасын жактаганда өзү келип ошол дайыма мындай тажрыйбасын алып, директор оңдогон каталардын баарын оңдоп, ушинтип өзү келип ушинтип эме кылганда, коргогон да эмесин. Анан Өзбек ажы да коргоду бизден ошо талим тарбия, үйлүүлүк тарбия, педагогика боюнча да. Ислам педагогикасы боюнча. Эң сонун агай. Азыр ошол биздин сиздин көз карашыңызда ошол сиз бул майданда мен билгенден бери ушул сизди 2 жылдан бери тааныйм да агай. Ошондон баштап ушул агартуу тармагында жүрөсүз. Анан азыркы учурда ошо диний билим берүүгө мындай устаздар, кадрлар жетиштүү бар. Китеп маселелери кандай, жетиштүүбү? Азыр китеп маселелери жакшы болуп калды деп айтсак болот. Баардык китептерди биздин типографиялардан чыгарып берип атат. Окуу куралдары эмеден дагы жаңы окуу программасына ылайыктап, азыр Расул Акрамда институтунда дагы ошо күчтүү аалымдар бар, илимпоздор бар а жерде окуткан. Алар ошол фыктан, акыйдадан китептерин чыгарышты да. Жанагы эле Молда Сабыр устаздын китебин алар мурунку китебин кайра редакциялап туруп жакшы кылып чыгарышты да. Ошону методикалык, окуу методикалык курал кылып чыгарышты да. Агай, эң сонун, Алла ыраазы болсун акеми. Ошол эфирдин соңунда ушул жалпы журтуңузга, окуучуларыңызга, кесиптештериңизге бир сизден бир жыйынтыктоо сөз, бир тилек дуа болсун. Мени кубантканы жылдан жылга ушул ислам динине тартылгандар, айрыкча жаштар, анан орозо кармагандардын саны көбөйүп баратканы кубандырат да. Анан эми мен жалпы журтчулукка кайрылат элем, ушул бул баардык тармактарда илим алгандай эле ислам диний билимди дагы алышыбыз керек. Себеп дегенде көпчүлүк учурда биринчи башта орозону кармап баштаганда диета сыяктуу кармашканда курсак ачка жүрсө болду депчи. Азыр эми ошо көздүн орозосу, буттун орозосу, кулактын, тилдин орозосу деп уже аалымдар да жеткире баштады, элдер да түшүнө башташты да. Анан ошол баягы буттун орозосу жаман жерди баспагын, колдун орозосу жаман нерсени кармаган, көздүн орозосу жакшы нерселерди караган, жаман нерселерди карабаган деп. Анан ошол бир эле айдын ичинде жаман адаттарды таштабай, ошону кайра улантып кетиш керек да. Мисалы үчүн тамекини бир ай тартпай койгондор болот, андан кийин орозо бүткөндөн кийин тартып алгандар болот. Ал эметилбейт да.
Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир эмеси бар да, хадиси бар да, баягы ушул орозо учурунда бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат, шайтан чынжырланат депчи. Анан бул эмнени айтып атат? Шайтан чынжырлангандан кийин адамга баягы эме жок, себеп жок. Шайтан азгырды дегендейчи. Ошон үчүн ушулайда өзүнүн эркин жеңип адамдарчы бир жакшы нерселерге түшсө, көбүрөөк орозого кармагандардын саны көбөйүп, дуа кылгандардын саны көбөйүп, мамлекетибизге ошол өнүгүшүнө, адеп акылак келип, журтубуздун өнүгүшүнө, түз жолго түшүшүнө өбөлгө болот деген ойдомун да. Рахмат агай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү темада ушул сабак кылып берген агайыбыз ушул дин аалымы, доцент, профессор, эл мугалими Айтолуу Бекторов Эрмек Шакирович агайыбыз биздин суроолорго жооп берди. Окуган эл, билимдүү эл озот дейт. Андыктан агайыбыздын сөзүндө жан бар. Балдарды, небере чеберлерди окутсак, Кудай буйрса Кыргызстанга салым кошот. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламаттаңыздар.